Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Dördüncü negizde bayanul ilmi vel ulema vel fiqhi vel fuqaha. İlimdin bayanı, alımdardın bayanı, fiqhdin bayanı, jana fuqaha, dindi düşüngöndөрдүн bayanı. Uşul jөнүндө söz kılat. Şeyh Fawzan hafizahullah aytat: "Hada aslun azimun ve huwa bayanul muradi bil ilm." Бул негизде илимдин маанисин айтат. Илим дегенде бул шар'ий илим, Аллахтын китеби жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө негизделген илим. Ушул илим пайдалуу илим болот. Ал эми мындан башка илимдерди, мейли ал инженер илим болсун, медицина илим болсун, агрардык илим болсун, алардын баардыгын байлап айтат. Илим деп аталбайт, өзү гана байлап айтат. Бул илим медицина илими. Бул илим инженер илими деп, ушундеп. Ал эми шарият илими илим деп айтылат. Айырма өзү гана. Шарият илиминде эч кандай жаңылыштык, каталык болбойт. Ал эми берки байланган илимдерде бирде туура болуп калат, бирде туура эмес болуп калат. Себеби дегенде ал илим адамзаттын өздөрүнүн эмгеги, алардын эмгеги, алардын аракети. Бирде ага каршы келип калат. Ал эми шарият илими андай эмес. Шарият илими Фуссилат сүрөсүндө айткандай: "Ла я'тихил батилу мин байна ядей ва ла мин халфихи." Эч кандай жалган келбейт. Аллах Тааланын сөздөрүнөн эч убакта жалган келбейт. Алымдар дегенде ким бул? Алымдар дегенде Алла Таала Куранда айтат, Фатир сүрөсүндө 28-аят: "Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама." Чыныгы Аллахтан корккондор булар алымдар деп. "Ва хум улама шар" аллазина ярифуна Аллах. Шариаттагы билген алымдар, Аллах Тааланын ысым сыпаттарын, Аллах Таалам жөнүндө кабары бар адамдар. Алланын акысын билгендер. Бул төртүнчү негизде айтыла турган нерсе. Ал-максуду баян ман ташаббаха би ахлил илм ва лейса хува мин ахлил илм. Кейбир адамдар илим ээлерин окшошот, бирок ал илим ээсинен болуп саналбайт. Иннама юхаки ахлил илм ва ятажабба бихим ва хува ла ямлику расидан мин ал-илм. Илим ээлерине окшошот, окшошкондой көрүнөт, бирок ушу илим ээлеринде илим ада жок. Илим жок ал адамда. Ва хада дараруху азим аля нафсихи ва аля ал-умма. Бул мунун зыяны өтө көп, өтө кооптуу, өзүнө дагы жана үммөткө дагы. Эмнеге? Лианнаху якулу аля Аллахи би гайри илм. Себеби Аллах жөнүндө ал билбей сүйлөп атат. Ва юдилун нас би гайри илм. Адамдарды дагы билбей эле адаштыра берет. Өзүнө да коркунуч, жана үммөткө да коркунуч. Адамдар адашып туура эмес нерселерди жасап жүрө берет ошонун артынан. Анан өзүнө да коркунучу, ошол нерсенин күнөөсү кемебестен бара берет. Жакшылыкка чакырсаң, ошол негиздүү болсо, кылган адамдын соо келе бергендей эле, жамандыкка чакырсаң, аны кылган адамдардын күнөөсү да кемебей келе берет сага. Ошон үчүн билбей чакырба. Билбейсиңби? Илим ээлеринен сурап тактап ал. Ана Ам сүрөсү 144 аятта Алла Таала айтат: "Фаман адламу мимман ифтара ала Аллахи кадиба лиудиллан наса би гайри илм." Аллахка жөндөн, Аллахка калп айтып, дома тартып, билбей эле, Аллах жөнүнөн билбей эле сүйлөп адамдарды илимсиз адаштыргандан дагы өткөн залым барбы дейт. Мындайча айтканда, Аллах Таалам жөнүндө калп айтып деген, ошо сен билбей Аллах ушундай деген, бул шариятта бар, бул динде бар деп адамдарга чакырасың. Ал нерсе динде жок. Аны Аллах жана Аллахтын элчиси колдобойт. Ошол нерсени айтат. Ошон үчүн айтат алымдар. 4 нерсе ошол дүйнөнү бузат деп. Нисфу факи, чала молдо, мындайча билип билбей эле сүйлөй берген. Жарым билип, жарым билбейт. Ва нисфу нахви, араб тилде ушу наху деген илим бар. Ошону дагы билбесе. Ва нисфу табиб, врач. Аз бар эле врач болуп кетпеди. Ошону билбей эле ар ким ар кандай багытты бере берсе, бул дагы бузат дейт. Дүйнөнү бузуучуларга кирет. Ва нисфу мутакаллим. Жана сөздү да билбегендер. Хада юфсидул булдан ва хува юфсидул лисан ва хада юфсидул абдан ва хада юфсидул адиян дейт. Бири болсо
тилди куруткан болсо, бири болсо денени курутат. Денени куруткан бул дарыгерди айтып атат. Динди куруткан бул чаламолдо. Ошон үчүн туугандар, бул 4-үнчү негизде эмне? Карапайым адамдар жакшылап айырмалап билиш керек. Алымдар менен алымдарга окшошкондорду. Чыныгы илим деген эмне? Чыныгы илим бул Аллах айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, сахабалар айтты. Адамдар чындыкка чакыруучулар менен жалганга чакыргандарды жакшы айырмалап билиш керек. Антпесе адашат. Себеби дегенде бардыгы динди сүйлөп атат да. Ал адам адашкан болсо, багыты туура эмес болгон болсо, жалганга чакырат. Ар бир дин жөнүндө сүйлөсө эле кабыл кыла бериш, аларды айырмалай билбеш бул кооптуу нерсе туугандар. Аллах Таала бизди буйруган, бизге буйрук кылган. Эгер бир нерсени билбеген болсок, анда биз илим ээлеринен сурап алышыбыз керек. Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Эгер силер билбесеңер, илим ээлеринен сурагыла деп. Туш келди жака кулак сала бербешибиз керек. Эгер адам ушул нерселерди түшүнбөсөк, чындыкка чакырган менен жалганга чакыргандарды айырмалай билбесек, анда биз ар бир сүйлөгөн адамга кулак сала беребиз. Ар бир сүйлөгөн адамга кулак салып, бул динди айтып атат деп эле ошону аткарып жүрө беребиз. Ушундай жол менен адам адашып кетет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерседен аябай корккон, үммөтүнө корккон. Хадисте айтат, Ибн Хиббанда келген, Шейх Албани Сохих деген, ахвафу ма хафу аля уммати ал-аимма ал-мудиллун дейт. Мен үммөтүмө эң корккондордун бири адашкан имамдар деген. Себеби алар динди сүйлөйт, динди жеткизип берүүчү болот, диндин аты менен сүйлөйт. Канча деген ушундай адамдар адашып келет, түштөрүн айтып келет, окуяларды айтат, анан ушундай тажрыйбаларын айтат, түшүнө кирген нерселерин дин кылып көргөзүп койгон, ошону эреже тартип кылып салган, Аллах сактасын, ошон адамдар дин деп аткарып жүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындайча катуу коркуп атат берди. Диндин атынан сүйлөп адамдарды адаштырган имамдарга. Ошон үчүн ар бир сөз сөз болобу, баян болобу айтыла берсе эле ал шарият болуп калбайт. Чыныгы илим бул Куран жана сүннөт жана сахабалардан келген нерсе. Мына ушул илим. Ушул нерселерге дал келсе, ал сөз кубатталып, колдонулат. Ал-Исра сүрөсүнүн 36-аятында айтат: "Ва ла тaqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Билбеген нерсеңди эле ээрчи бербе. Угуу, көрүү, жүрөк баардыгы суралат дейт. Кээ бир адамдар ушу философия илимине кирип кеткен, илмул мантыкты, илмул калам деп коет. Кирип диндеги жок нерселерди айтып, адамдардын башын айландырган. Карапайым адамдар ал билбей, угуп, чаташтырат. Ошон үчүн биз негизге кайтыш керек, диндин негизине. Ибн Абил ал-Айз ат-Тахавиянын шархында айтат: "Фа кайфа юрамул усул ила илмил усул." Усул негизги илимге жетем деп кантип аракет кылат дейт. Эгерде ал Аллахтын элчисинен келген нерсеге ээрчибесе дейт. Сүннөттү ээрчибесең, анан кантип сен туура жолго, туура негизге талап кыласың. Ибн Таймия рахимахулла айткан: "Оман фарака далил долла ан саваис сабил." Ким далилден кур калган болсо, анда адашат түз жолдон дейт. Алымдардын сөзү качан кубатталат? Ким айткан болсо да. Качан ошонун сөзү далилге негизделген болсо. Куллун юстадаллу ли каулихи ла бихи иллаллах ва расул. Аллах жана Аллахтын элчиси гана түз эле кабыл кылынат. Андан башкалардын айтылгандардын бардыгы сөзү далилге таянат. Эгер далил менен айтылган болсо, ал сөз кабыл кылынат. Далилсиз болсо кабыл кылынбайт. Ошон үчүн имам Малик рахимахулла айткан сөзү бар: "Куллу ахадин юхаду минху ва юрадду алейхи илля сохибу хадал кабр" дейт. Ар бир адамдын сөзү кабыл кылына турганы бар, кайтарыла турган жери бар, кабыл кылбай турган. Тек гана кабыр ээси гана сөзү түз кабыл кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабырын көрүүбүз айткан да. Ошон үчүн бул 4-үнчү негизде ушул дин деп эле түз кабыл кыла берип, жакшылыкка чакырган менен жамандыкка чакырган, жалганга чакырган менен адашууга чакыргандарды айырмалай билбей, динди айтып атат деп эле түз кулагын ачып сала бергендерди өтө кооптуулугун айтат. Жана билбей туруп эле чакырып адамдарды адаштыруу, чыныгы илимди билиш керек. Акыры барып ушу шарият илими, Куран сүннөткө негизделген илим карапайым адамдарга керек болсо адашуу
Ал нерсе наоборот бидат, туура эмес нерседей болуп көрүнүп калган. Ал нерседе дин деген, чындык деген эмне десе, окуялар, түшүндө кирген негиздер, тажрыйбалар, ушул нерсени дин деп түшүнүп алган. Ал эми Куранда келген, Суннада келген нерселерден адашуу деп түшүнүп алган. Ошол нерсе кимдердин салымы? Ошол адашкан адамдардын салымы чоң болот. Алар түштөрүн негиз кылып айтып, окуяларды айтып, негиз нерселерди айтып, жалган нерселерди айтып, ушул нерсе карапайым адамдарда көп таркап, жомоктор, окуялар дин болуп калган. Ушундай нерселерди кээ бирлерди аябай бөлүшөт. Субханалла. Дин душмандары бар, чын эле надан адамдар бар. Ошолорду бөлүшүп, ошолордун таркалышына себепкер болгондор. Баланча жерде деген кабыр бар экен, ушул жерге барса мындай жакшылык болот экен. Баланча деген аалым түшүн көрүп туруп, анан түшүндө мындай буйрук келип туруп, ушуну аткарыш керек экен деп жалган хадистерди таркатат. Негизи жок. Ошолорго амал кылат. Ушундай нерселердин мына себепкер болот. Ошон үчүн биз яжибан юмайяз ал-хак минал батил. Чындык менен жалганды айырмалай билишибиз керек. Аны үчүн такташ керек. Туш келди адамдарды уга бербеш керек. Мына ушундай бар десе, биз сурашыбыз керек. Бул Аллах Тааланын китебинде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө келгенби? Барбы бул нерсе деп. Анан ошол алымдарга окшошкусу келген жалган нерселерди таркаткандардын негизги белгилери бар, туугандар. Ошонун бири түштөрдүн айтат, түштөргө таянат, анан окуя, хикаяттарга таянат, анан тажрыйба нерселерге таянат. Куран аяттарын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин, сахабалардан, табииндерден келген нерселерди сейрек угас. Баланча болуп тура, мындай болуп тур, тигиндей болуп кетиптир деп, ушундай нерселер, дээрлик сөздөр ушул жака басым жасайт. Сө карапайым эл баланча мындай болуп жакшы болуп кетиптир десе, ишенет. Окуяларга ишенет. Жүрөктөр ушул жака бат тартылып, бат таасир алат. Мына ушунун артынан чыныгы пайгамбарлардын мураскарлору болгон аалымдардын сөзү карапайым элге жетпей калат. Аларды бир балки адашкан, туура эмес багыттагы адамдар деп адамдар таанып калышы мүмкүн. Ушунчалык беркиндей окуяларды негиз нерсе таркатып берип, ырым-жырымдар таркап кетип, чындыкты жалган деп көрүп, сүннөттү бидат деп, хидаятты адашуу деп, бүт нерсе тетир болуп калат аларга. Чындык ээлерин, илим ээлерин укпайт. Аалымдар бул пайгамбарлардын мураскорлору да, туугандар. Пайгамбар бул үммөткө акча, динар, дирхам таштабайт, илим таштайт. Ошон үчүн айткан аалымдар бул пайгамбарлардын мураскорлору. Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Аллахтан чыны корккондор бул аалымдар. Мына биз ушул аалымдарды угушубуз керек. Ошолордун эмгектерин колдонушубуз керек, пайдаланышыбыз керек алардан. Ар кандай окуяларды айткан, түштөрүн айткан, хикаяттарын айткан, анан баланча жер мындай болуп, тигиндей болуп деп эле эмоция калтырып, адамдарга таасирлүү сөздөрдү сүйлөгөндөргө маани берип кетпеш керек. Сөз жогоруда айттык, ар бир эле таасирлүү сөз илим болуп кала бербейт. Жалпысынан ушу 4-үнчү негизде ушул нерселерди билиш керек. Эгерде адамдар бул нерсени айырмалап билбесе, акыры барып чындыкты жалган деп, жалганды чын деп, сүннөттү бидат деп, бидатты сүннөт деп, ихласты ширк деп, ширкти ихлас деп тетиринен кетет. Себеби дегенде ошол аалымдарга окшош болуп алып, кебетесинде, сүйлөгөн сөздөрүндө жалганга чакырган адамдар карапайым адамдарды буруп кетет чындыктан. Анан адамдар чындык жолду ээрчибей, жалган жолдорго чыгып кетет. Мына тем более бүгүнкү күндө сот тармактарда, ушул жактарда кээ бирлер болла алам кандай максатта негиз нерселерди көп таркатып, канча деген карапайым адамдардын жүзүн буруп атат. Ошон үчүн туугандарым, баарыңыздар чакырып кетем, биз билишибиз керек. Бул илим аманат. Кандай биз өзүбүздүн бир жашоолук, жөнөкөй бир тиричилигибиз болуп калганда, кээ бир нерселерди мамлекет тараптан мейли сот фонд болобу, налогыдан келеби, бир нерсе биз тактайбыз го. Бул мыйзамда барбы? Эмнеге мен беришим керек? Эмне үчүн азыр төлөшүм керек? Ушул нерсе ушу адамдар жазып койгон эреже тартип болсо дагы биз талап кылабыз буну. Анан динге келгенде эле эч бир талап кылбайбыз, тактабайбыз, аныктабайбыз. Канча деген азына китептер бар, адашкан, туура эмес нерселерди жазып, мынча дуа окусаң мындай болот, баланча айлар, баланча күндөр, анан мындай күндө мынча рекет окусаң деп негиз нерселерди жазып алып, ошону амал кылып жүргөндөр бар. Биз өтпөдүк, амал кабыл болбойт. Ихлас болмоюнча сүннөткө дагы келмейчи. Бар болуп канча иш кылат, бирок кабыл кылбайт.